Кыргыз тарыхындагы артта калган миң жылдарда турмуштун талуун жана татаал маселелерин талдай билип, башкалар көрбөгөндү көрө билген, доордун доошун тыңшап, тамырын кармаган нечен бир акылгөйлөр өткөн. Орошон ойчулдар менен даркан даанышмандардын арасында да алыскы келечектин кебетесин байкап, турмуштун кай жакты көздөй бет буруп, тарых кай жакты көздөй сүрдүгүп баратканын алдын ала сезген философтор, акылмандар жашаган. Ошондой көрөгөчтүк, олуялык касиети бар сейрек инсандардын бири айтылуу Калыгул Бай уулу. Аны дагы башкача акылман Калеке деп дагы аташчу тура. Калыгул Бай уулу 19-кылымдын экинчи жарымындагы оозунда сөзү барлар тар заман деп атаган мезгилди, колониалдык оор жылдарды, андан кийинки кылымдагы үркүн баштаган зар заманды, кала берсе кой үстүндө торгой жумурткалаган коммунизмди дагы алдын ала билген акылгөйлөрдүн саналуусу. Россия империясынын Орто Азиядагы саясатын бир кылым мурда эле аңдап, ал тууралуу 100 миңдегендер ойлоно электеле айткан тура. Өңү сары, көзү көк, орус чыгат деп айткан, миң түтүнгө бир киши болуш чыгат деп айткан. Кыргыз адабиятынын белгилүү изилдөөчүсү Шаршембек Үмөталиевдин, Ыбрайымолдо Абдрахмановдун жазгандарына таянсак, Калыгул Бай уулу 1785-жылы Теңир тоонун Кочкор өрөөнүндө туулган. Мындай маалыматты райондогу Теңдик айылында жашаган урпактары дагы тастыкташты. Баса 25 жыл Кыргызстанды жетектеген Турдакун Усубалиев дагы Калыгул Бай уулунун урпак экен. Калыгул ошол Манап бидин кебереси болуп калат, төмөн ылдыйлап келгенде. Ал Калыгулдан анан 3 бала Калыгулдун Ногой, Шыгай, Күн тууган деген. Ошонун күн тууганынан 9 бала. 9 баланын эң биринчиси Кенен Сары деген болгон. Кенен Сарыдан Усубалы ата 105ке чыгып каза болду. Турдак Усубалиевдин өзүнүн атасы. Калыгул Олиянын бир туугандары Бай деген адам болгон. Байдын балдары болгон. Медет, Калыгул, Ногой, Шыгай. То есть Ногой, Шыгайлар Калыгулдун балдары. Байдын балдарынан тиги Бердике, Калыгул, Чигитек деп ушекинтип балдары болгон. Анан булардан ушу азыр биздин Кочкор районунун Теңдик айылында почти что 80% жашап аткан адам Бай уулу да. Кызаргандын баарысы манат болот турбайбы? Кылган иштин баарысы адат болот турбайбы? Ырдагандын баарысы санат болот турбайбы? Кочкор районундагы Теңдик айылы. Мындагы мектеп Калыгул Бай уулунун ысымын алып жүрөт. Быйылкы окуу жылынын акыркы күндөрүндө урпактары даңктуу бабасынын сөөгүн жаңыртып, дагы бир жолу эскеришти. Бул жолку саамалыктын өзгөчөлүгү анын эстелигинин ачылышы болду. Кымбаттуу агайын туугандар,
ардактуу коноктор, мугалимдер, биз бүгүн атын мектебибиз алып жүргөн, жогоруда биз айтып өткөн кыргыз журтчулугунун таанымал инсандарынын айкелин ачуу үчүн касиеттүү Кара Кочкор жерине чогулуп олтурабыз. Өзү айткандай, туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген принципти бекет туткан даанышман Калыгул атабыз калыс сүйлөп, адал иш кылып, адам деген бийик атты алып жүргөн инсан болгон. Эл арасында болгон доону, чыр-чатакты өзгө жатка карабастан калыс кетип турган, ошондуктан ал калыс бий аталып, кара кылды как жарган Калыгулдай калыс бол деген элде лакаптырган. Чындыгында бул кыргыз журтчулугунда Олия деген наамды алган жалгыз адам болсо керек. Бул тарыхта мындан башка кишиге Олия деп берген эмес. Түштүктө Датка деген наамды берип, көлдө Аке деген наамды берип, Манап деген наамды берип келген, бирок Олия деген атка татыктуу жалгыз ушул Калыгул атабыз. Себеби Калыгул атабыз мына ушул биздин азыркы заманыбызды, азыркы күнүбүздү дагы ушул күнгө чейин айткан. Мындан кийинки замандарыбызды да айткан. Дүйнөдө жакшы билебиз, Нострадамусты айтып жүрөбүз, Ванганы айтып жүрөбүз. Эми туура алардыкы дүйнөлүк масштабта аты чыккандыгынын бир эле себеби, мен ойлойм, алар баягы улуу державадан чыгып, территориясы чоң болгондуктан көп талкуу алардын айткан калтырган насааттарынын баары ушу жалпы көпчүлүк жер бетиндеги населенияда талкууга түшкөндүктөн келип, алардыкы баягы дүйнөлүк масштабта. Чын-чынына келгенде 200 жыл мурун ушул жер бетине Калыгул атабыз келип, ушул күнгө чейинкини так даана таамай айткан атабыз мына ушул киши болгон экен. Ушул күнгө чейинки айтып кеткенин баардыгын жашоодо мына биздин улуумундун, амуумундун аксакалдары да отурасыздар. Азыркы мына бүгүнкү күндө жашоо өмүр сүрүп аткан биздин тарыхчылар, биздин научный жактан бир нече жолу өзүнүн диссертациясын жактаган адамдарыбыз дагы ушул күнгө чейин далилдеп келатат. Кой үстүндө торгой жумурткалайт деп мына Советтер Союзунун коммунизмдин тигин айтып берген. Эки чапан кийип, оң колуна баштыкчасын кармаган Олия сөзү бүткөндөн кийин бир жак ийинин карап, анын ишаратын билдирген образы. Бир кездерде ушул жерлерде жашап, бүтүндөй кыргызга таанылган көрөгөчтөрдүн бири Калыгул Бай уулу. Размери 2 метр 30 сантиметр. Полистерден жасалды. Буту менен жасоого туура келди. Анткени себеби биздин ошо мезгилдеги атабыздын, ошо мезгилде кыргыздардын бойлоруна жараша азиат катары. Экинчиден бул атабыздын ойчулдугун бериш, колуна илгери учурда кагаз жозо териден жазылган, ошону карматып, экинчиден мындай башын буруп кичине, анткени себеби башын бурбасак болбой калды да, себеби мындай болуп атат да, бул Калыгул атабыз сүйлөп бүткөндөн кийин бир ийине карап туруп бүтүп койчу экен да, ошо сөздүчү. Анан ошого карата аябай көп оорчулуктар болду. Бирок чын-чынына келгенде атабыздын өзүнүн ойлалыгы мага жеңилирээк болуп бүттү. Негизи мен оюмдагыдай жасалды. Мектепке бир жакшы иш кылуу идеясы пайда болгон кезде ушу Олиянын айкелин тургузуу деген ой өзүмө келди эле. Ошондон бери ушу 5-6 жылдан бери чын жүрөктөн тилек кылып жүргөн тилегим бүгүн орундалып, ошо айкелдин ачылышы болуп жатат. Бул мен үчүн жана менин үй бүлөм үчүн өтө жооптуу жана ардактуу күн деп эсептейм. Сараңдардан миңдеген бир да болсо сак жакшы. Пайдасы жок туугандан мамилелүү жат жакшы. Мала
азайып барымдан жақыр болот деп айткан, эгин өнүп чөп чыкпай такыр болот деп айткан, андан кийин замана акыр болот деп айткан. Самалыкка Олуянын урпактары баштаган айылы тургундары, коомдук ишмерлер, жазуучулар, илимпоздор жана аймактагы башка дагы райондордун жашоочулары келишкен. Аларга алгач Калыгул Олуянын өмүр таржымалы тууралуу кыскача баяндалгандан кийин анын кылымдар бою унутулгус казалдары айтылды. Андан соң улуттун улуу Олуясынын учкул сөздөрүн Калыгул Байуулу атындагы орто мектеп окуучуларынын улуттук бии коштоду. Ал эми Борборкуладан барган Калыгул Олуянын урпактарынын жоон тобу биринен кийин экинчиси чыгып, акылмандын баа жеткис мурастары тууралуу сөз кылышты. Чындыгында Калыгул Байуулу ар бир окуянын же адамдын келечегин дагы таамай айтып, эл менен жердин тагдырында болчу апааттарга кайгырып, анын оор жүгүн өмүр бою көтөрүп өткөн. Калыгулдун арбагы колдоп ушул жерде отурган Калыгулдун мына айкели коюлуп атат. Ушуну атын алып жүргөн жаш моондар абдан калыс болгула, жакшы окугула, эл журтубузда тынччылык болсун, токчулук болсун, эң оболу ынтымак болсун. Ынтымакты биздин атабыз Калыгул эң биринчи койгон. Ырыс алды ынтымак, ынтымагың болбосо алдыңдан таят алтын тактап. Ынтымакты болгула, аман болгула, рахмат. Бүгүн Кыргыз элинин Олуясы, Кыргыз элинин данышманы, Кыргыз элинин акылманы Калыгул Байуулуна момундай татыка эстеликти коюп, Кыргыз элине белек кылып отурасыңар. Бул жекеле силердин кочкордук эмес, белек Кыргыз элине арналган белек. Ушуну биз көздүн карагендей сактап жүрөлү. Ушул кишинин осуятын, ушул кишинин басып өткөн жолун, ушул кишинин айтып кеткенин мына мектеп окуучулары, жаштар, дегеле бүт элибиз өзүбүздүн жүрөгүбүзгө сиңирип кабыл алгандай бололу. Sarcan salıp bölünüp sarası getir geriнгin, sandırakta var yerde sanı getir elingini. Иш-чараны Кыргыздын дагы бир улуу акыны калтырган зор насыят улады. Андагы саптарда дүйнөнүн биз билбеген окуялары менен сырлары тууралуу баяндалып, тарбиялык мааниси зор насааттар камтылган. Аны өспүрүмдөрдүн жөн гана аткарып калбай, маанисине түшүнүп жаткандыгы кубандырат. Бермелбеген элде жок, бирде мырза, бирде кул, жаман жакшы элде жок. Бул киши илгертен уламышта айтылгандай 7 жашында бул кишини ошол үйүнөн жоголуп кеткен экен. Анан ата-энеси издеп түнү менен таппайт. Үйгө келсе эртең менен пайда болуп калат. Бир абышка, аксакалдуу абышка атка өңөрүп келет. Анан энеси баласын басып чыгылып эле каякта жүрдүң ал бул дегиче абышка көздөн кайын болот. Көрсө ошондо айтылган экен, Кыдыр алейхисалам өзү келип батасын берип, ушул бала элдик киши болот, ушундай неме болот деген батасын берген экен. Акыл макал бирдей келер, ал экөөнү айткан күндөй тиер. Калыгул Байуулунун маанилүү өзгөчөлүгү салттагы ырчы төкмөчүлөрдөй аван салып, ырырдабай, журт көңүлүн улап, күүгүйлөбөй, кээде гана айта турган оюн, бере турган кеңешин эл алдында кыска, бирок нуска кылып төгүп койгонунда болгон. Сүйлөгөндө да ар бир сөзүн элдин эсинде кала тургандай афоризм катары айтып, айланасындагы эл менен эле эмес, келечек заман менен, доор менен пикирлешкендей, тилинде мөөрү бардай кылып маселе айтчу. Мына ошол социализмди айтып, ушул гүлдөй турган убакты айтып, даже мына буреки зым карагайларды айткан. Карагайдын башында чыны болор, чынысына байланган зымы болор деп. Мына карасаңар, азыркы заманда айткан. Кыя кыялар, кыргый талга уялар. Такыясын колго алып кыз жигитти кубалар. Чака тыйын чыгар, атасынан баласы кыйын чыгар. Деп мына ушул экил немени
заманда айткан. Чыгармалары аздыр көптүр сакталып, аты бизге жеткен акыл-көйлөрдүн ичинен жалпы кыргыздын масштабында ой жүгүртө билген, өз уруусунун же өз колотунун гана кызыкчылыгын эмес, жалпы кыргыз улутунун тилегин тилеген эң биринчи ойчул жана эң эски даанышман да Калыгул Олия. Калыгул бай уулу Кочкор өрөөнүндө туулуп, бирок өмүрүнүн негизги бөлүгүн Көл жээгинде, азыркы Чолпон атанын тегерек четинде, атап айтканда Карабой айылында өткөргөн экен. Колониалдык доор жакындап, империяга күнкор болоор заман жакындаганын сезген Калыгул канчса да элди, жерди сактоо керектигин улам-улам кайталап айтып, айрыкча жанындай көргөн Ысык көлдү аябагандай аздек тутуптур. Ошон үчүн көзү өтсө, сөөгүн Чолпон атанын кире беришине коюшун керес кылып айтып, акыры 70 жаш кураганда көл башындагы ак сууну көздөй жол тартып баратып, 1855-жылы ат үстүндө каза тапкан. Анын керези аткарылып, сөөгү азыр Ысык көлдүн Карабой айылында. Мунун ичинде Калыгул бай уулунун өзүнүн топурактан курулган башкы күмбөзү турат экен. Анын сыртын болсо монтип заман талабына жараша кооздоп жасап коюптур. Мына оң жагында болсо анын 7 сап ырын жазып коюптур. Жакшы болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Ырыс алды ынтымак. Ынтымагың жок болсо алдыңдан таяр алтын так дейт Калыгул бай уулу. Жакшы чыккан азамат элин билер, элин билген ал адам билим билер. Окуп карап ойлонуп илим билер, эчем түрлүү адамдын тилин билер.